атасы жумтат кызын. Бул өтө туура эмес нерсе да, өтө туура эмес. Ушундай стресстен кийин бала менен кантип туура сүйлөшүш керек? Ушундай кылган адамдар бул көбүнчө жакын адамдар, үй бүлөгө жакын адамдар. Булар ата эне, тайке жана кошуна. Мындай ата энеси жылаңач жүрө берет, балдарын көзүнчө ичкиин эрежеси деген бар. Барганда бирок ал 16 жаштагы эмес, балким 30 жаштагы бирөө болуп калат. 30 не то что 30, 50, 60 жаштагы бекелер. Көпчүлүк учурда балдар катып калышат. Дең алганда унутуп калышат да. Бала мен ата энем мени коргоду деген тажрыйбадан өтүш керек. Бала 2 жашка толо электе гаджеттерди такыр бербеш керек. Негизи педиатрлар, детский неврологдор Маша и Медведь мультикти сунуштайт. Кандай кеңештерди бериш керек ушул сексуалдык зомбулуктан алдын алуу үчүн? Сразу мага чуркайсың, сразу мага айтасың. Жеке коопсуздук үйдөн башталат. Эң негизгиси балага эмне керек? Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз орчундуу жана көйгөйлүү тема тууралуу сүйлөшөйүн деп турабыз. Балдарга карата зомбулук жана урдоо фактылары бул жөн гана сенсация эмес же статистика эмес, бул ар бир үй бүлөгө тиешелүү маселе. Бүгүн биз ушул балдардын коопсуздугу, балдарды коргоо жана алдын алуу темасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн биздин студиябызга балдар жана өспүрүмдөр психологу Мерим Рыскулова келип отурат. Саламатсызбы? Бизге убакыт бөлүп келгениңиз үчүн рахмат. Ушул балдар темасына адегенде мондой суроодон баштагым келип атат. Учурда ата эне менен баланын ортосундагы байланыш кандай? Ата эне балага татыктуу ата эне боло алатабы азыркы заманда? Эми мындай албетте азыркы учурда жакшыраак болуп атат. Азыркы учурда анткени биздин ата энелер айтат го, мындай бизди уруп эле, токмокко салып эле, мындай урчу бизде нормальный болуп өстүк депчи. Аны мен тамашалайм да ата энеме. Сиз нормальныйсыз деп ким айтты деп тамашалап коем да. Ошон үчүн эми СССРда карательное воспитание деген көп болчу да. Азыр к счастью азыр эме болуп атат, азыраак болуп атат, мындай уртукмок, мындай карательное воспитание азыраак болуп атат. Ата энелерге жетип баратат да, то что балдарды урбаш керек дегени акырындап жетип баратат. К счастью, да. Жакшыраак болот. Бережное воспитание деген көбүрөөк болуп атат. Ата энелер азыр интернеттен пайда болду да, интернетте маалымат көп. Интернетке кирип издешет. Карагандай маалымат Инстаграмда рилстер көп, роликтер көп, воспитание боюнча көп болуп атат. Ошон үчүн азыр жакшыраак болуп баратат, бирок айрым учурларда албетте проблемалар көп. Жана сиз айткандай ушу балдар бизди ата энебиз уруп, согуп эле, кагып силкип эле чоңойткон. Биз мына жакшы эле жүрдүк. Биз эч кандай тарынычыбыз жок. Ата энебизге рахмат. Эгер антип тарбия бербесе, биз мындай деңгээлге жетмек эмеспиз деп айтышат да. Азыр эле бирок биз балдарга кол көтөрбөш керек, аяр мамиле кылыш керек деген нерсеге өтүп атабыз. Анан бул ошол кандай түшүндүрмө берсек болот ошого? Азыркы учурда илимий изилдөөлөр бар, татыкталган изилдөөлөр бар да. Кичинекей балада префронталдык кортекс, могул жерде лобный долядо префронталдык кортекс деген менин бир эмеси бар, бөлүгү. Бул префронталдык кортекс баланын өнүгүүсүнө абдан маанилүү. Эмнеге жооп берет? Бул татаал жүрүм туруму, социалдык жүрүм туруму, чечим кабыл алуу, бул когнитивдик развитие боюнча жооп берет да. Анан азыр илимий изилдөөлөр айтып жатышат, систематикалык ур токмокко алынган балдар, кичинекей балдар, например 10 жашка чейин же 15 жашка чейин ошондо ур токмокко алынган балдар, ошолордун префронталдык кортекси көлөмү азаят деген татыкталган изилдөөлөр бар. Ошон үчүн азыр мындай чоң кишилер мына мен урбаса ушундай мына нормальный болуп чыктым го деп мен сурайм да, сени урбаса кандай болот элең? Может, даже еще лучше болот элең деген ушундай гипотезам бар да. Эми бережное воспитание дегенде бул жакта деле өзүнүн эрежелери бар. Анткени кээ бир ата энелер чектен чыгып кетишет да, мындай утю балам, анан бирок границалар керек. Нормалдуу воспитанияда нормалдуу чектөөлөр керек да, границалар керек балага. Чересчур бережное воспитанияда кереги жок, баланс керек да, иш болсо. Ошол учурда жана башында айткан ата эне менен баланын ортосундагы байланыш дегенде бул жакын болуш керек. Ар дайым ата эне ушул баласынын ишенген адамы катары сездирип туруш керек деген нерсе угуп калгам. Анан мен сурайын дегеним, бул балдар зомбулук
көргөн учурда башка тараптан сырттан эмне үчүн унчукпай калышы мүмкүн, эмне үчүн ата энесине айтпай коюшу мүмкүн? Бул жерде эгерде баласы зомбулук учурунда ата энесине айтпаса, бул өтө кызыл флаг да. Бул мага эмнени билдирет? Бүткүл үй бүлөлүк системада сбой болуп жатат дегени билдирет да мага. Анткени мына базалык ишеним жок. То есть родитель не выстроил базовое доверие. Потому что бул ата эненин максаты да кичинекей кезинен. То есть у ребенка баланын түшүнүгү болуш керек да, эмне болбосо дагы мени бирөө кагып силкесе дагы, мага зомбулук көрсөтсө дагы мен эки алсам дагы сабактан мен ата энеме айта алам, бөлүшө алам, анан экөөбүз же үчөөбүз, ата энем үчөөбүз чогуу чечимге келебиз деген түшүнүк болуш керек. Бул кээде жанагы зордуктоо фактылары чыгып калат, жаш жете эле кыздарды анан айтып жүрөт да, ата энеси билбей калыптыр. Бул бир эле жолу эмес, бир нече ирет зордуктоо болуптур, бирок зордуктап жүрүптүр, сырттан коркутуп кызды. Анан ата энеси билбей жүрүптүр, аягында билдик деп. Жада калса жана кызы кош бойлуу болуп, ичи чоңоюп, төрөгөнгө чейин билбей калган ата энелер бар экен. Бул ушул балага көңүл бурбагандыктанбы же эмне себептен бул ошончо билбей калуу мүмкүнбү? Негизи белгилери бар. Алар өтө көп. Эң негизги белгилери баланын жүрүм турумунда мындай кескин өзгөрүүлөр болот да. Бир четинен мындай шайыр, ачык жүргөн бала мындай жабылып кетет. Аябай мындай унчукпай, комнатасына кирип алып, чогуу үй бүлө менен тамак ичпей, анан сабакка барбай, конокко барбай, мен брабыда коеюнчу деп ошондой башталып мындай кескин өзгөрүүлөр болгондо, ошондо сразу ата эне байкаш керек да. Бир нерсе болуп жатат. Эми не обязательно сразу сексуалдык зордук, зомбулук, бирок сразу диалогко чыгыш керек да. Же тескерисинче мындай агрессивдүү болуп кетет бала. Например, мындай кайшы айтып, тарелкаларды ыргытып, кыялын көрсөтүп, ошол кескин өзгөрүүлөр пайда болгондо, ошондо сразу ата энелер көңүл бурушу керек. Бала ушул мени кандай учур болбосун ата энем коргой алат, мен ошолорго ишенем деп жана эки алса дагы, көчөдөн бирөө урса дагы, анан кээ бир учурлар болот, сен ата энеңе айтпа, айтсаң сени мондой кылам деп коркутуп койгон үчүн дагы жүрө берет дейт го. Ошондой учурда дагы биринчи чуркап келип ата энесине мага мындай иш жасап атат деп айта ала турган деңгээлге жетиш үчүн ата эне эмне бериш керек балага? Эми эң негизгиси, мен азыр Американы ачпайм го, эми эң негизгиси мээрим бериш керек, мээрим. Анан мындай кандай десем, ата эне өзү түшүнүш керек да, мындай бала өстүрүү ата эне болгондо, бала өстүргөндө ата эне ар дайым түшүнүшү керек да, бул жерде бул альянста ата эне жана бала үчөөбүздүн альянсыбызда мен чоңмун, менин префронталдык кортексим уже өнүккөн. Бул бала, бул кичинекей бала, бул жаңы өсүп, жаңы жашап келатат. Анткени ошондуктан мен муну үйрөтүшүм керек, мен түшүнүшүм керек, мен ишенишим керек балама, өзүмдү жеткириш керек да. Кичинекей кезинен бери айтып туруш керек. Мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм. Бир нерсе болсо дагы, неважно какая ситуация, всегда мага кел. Биринчи адамың, жардам сураган адамың мен болушум керек. Урушпайм, эми экөөбүз просто отуруп сүйлөшөбүз, чогуу чечимге келебиз деген диалогтор болуп туруш керек. Энеден дагы, атадан дагы ушундай болуш керек да. Эми ата энелерге келели. Ата энелер ушул баласынын өзгөрүп баратканын, бир кандайдыр бир же туура эмес иштерге баратканын, же кандайдыр бир азгырыктарга азгырылып атканын, жаш балдар азыр көп да, мындай оюндарга, баягы пайдасыз же зыян келтире турган оюндарга, же бир билбей жасап ала турган кылмыш иштери сыяктуу иштерге азгырылба, ошол иштерге барып атканын кантип ата эне байкап калса болот? Бул кичине болсо да жүрүм турумунан байкалабы? Негизи мындай внимательно ата эне байкайт. Конечно, көңүл бурсаң байкайсың, эми бизде айрым учурларда көп иштеген ата энелер көп. Эртең менен кетишет, кечинде келишет. Кечинде келгенде дагы, например, баласы чогуу столго отурбайм десе макулдап коет, же өзү телефондо отурат ата эне. Ушул учурларда ооба байкабай калса болот.
Анткени сапаттуу контакт жок болсо изначально, ошондо, конечно, байкай каласың. А так мындай внимательный ата эне обязательно байкайт. Белгилери көп деп ишенем. Эми белгилер ошондой эле, жүрүм турумунда кескин өзгөрүүлөр. Же мындай слишком секретное поведение, мындай мектепте мындай как дела в школе дегенде нормально баарына нормально дей берет. Же отстаньте от меня, баары жакшы эле, же такыр эч нерсе айтпайт, же калп айтат. Ошо калп айтуу деген тоже баягы мамиле болуш керек дегенсиз эми мисалы үчүн мектепте дегенде, мектепте кандай десем нормально деп койбой, эмне кылдың бүгүн бул эжеке мынтип сүйлөдү, анан кийин бул бизге жаңы кыз келди, анан кийин мынтип сабак жаздык, бул эжеке мынтип сүйлөдү деген сыяктуу мындай ички нерсе менен байланыш болуп туруш керек экен да. Ооба, бирок суроолор да маанилүү да. Биздин ата энелер попугай сыяктуу кечке как дела деп берсе, конечно, нормально деп берет да. Суроо берүү деген өзгөчө искусство да. Мындай кээде как деланын ордуна, например, башка суроо берсе болот, например, маанайың кандай, ички дүйнөңдө вообще эмне болуп атат, кандай коркунучтарың бар, кандай кыялдарың бар деген ата энелер бизде өтө аз. Ошондой суроолорду берген ата энелерчи. Или, например, даже суроо бербей эмес, бүгүн иштеп келдим, бүгүн иш күнүм ушундай өттү, балам, кызым деген айтып берген ата энелер өтө аз. Ане мындай балам мага ачылсын деп күтөт, бирок өздөрү ачылбайт. Вот бул адилеттүү болбой калат да, уже несправедливо. Бала айтат, эмнеге мен ачылышым керек, сен мага ачылбайсың депчи. Бизде өзүбүз деле ошондой көрүп чоңойгонбуз. Балдарга мындай баласың, сен көп нерсеге аралашпа, чоңдордун ишине аралашпа, баладай бол. Же бир немеде бир жакка барса деле мындай, сен баласың, чоңдордун ишине аралашпай тур, ары тур, ондой тур деп мындай бала эч нерсени билбейт деген мамиле болгон да. Анан биз ушул балдардын мындай кыял жоругун башкасын көрсөтсө дагы, ай болду, обу жоктонбо, тигинтпе, минтпе, жөн отур деп токтотуп тыйып коебуз да. Балдарга мындай өзүнчө личность катары мамиле кылуу, аны бир маанай жок болуп атса түшүнүү деген аз экенин байкайм да. Анткени бир нерсе болсо эле ыйлаба, жөн, характерин көрсөтпө деген сөздөр болот да. Биз ушул балдарга личность катары мамиле кылышыбыз керекпи? Ошол бизде кандай? Албетте личность катары мамиле кылыш керек. Бирок мен айтып кеткендей, уже бул жакта эмелер, чектөөлөр болуш керек, границалар болуш керек. Бир жагынан, потому что биз балансты кармай албай атпайбызбы, ата энелер, чоңдор кармай албайт ал балансты. Өтө кыйын да ушул балансты кармоо. Бир четинен өтө строгий болуп кетишет, өтө мындай сен өтө мындай муну кылба, тигини кылба, эрке болбома, кыялыңды көрсөтпө дешет. Экинчи четинен ой, сен мындай бизде центр вселенной, сен эң маанилүүсүң бизге, сен сага баары болот, мына акча керекпи, мына акча, мына внимание керекпи, мына внимание деген баланс кармоо өтө кыйын. Ошон үчүн мен ата энелерге биринчиден айтам, сиз чоңсуз. Бул альянста сиз чоңсуз, бул бала кичинекей, сиз границаларды беришиңиз керек. Мээри менен бир катары границаларды бериш керек. Аны экинчиден эми ата эне если сам не справляется, мен всегда рекомендация кылам да, жеке терапияга, психологко барып көрбөйсүзбү, если не справляетесь деген. Бул өтө тоже маанилүү нерсе да. Балдарды урдоо фактылары да тилекке каршы катталып калат. Анан ошондой учурларда бала өзүн кандай сезет? Мындай стресстик абалы кандай болот? Бул келечегине өтө бир чоң травма болбойбу? Эми мындай классификация жок, мындай урдоо убагында стресс, анан зомбулук убагында стресс, анан мындай эки алган убагында стресс деген классификация жок. В целом стресс деген бар да, психикасы менен эмне болот? Эң биринчи мындай урдаган учурда деп сурап атасыз, эми эң биринчи, конечно же, бул чоң коркунуч, анан бул мээге өтө зыян келтирет да. Эми, конечно же, систематикалык стресс бул өтө зыян. Ошон үчүн биз кандай психопатия, социопатия деген кайсы үй бүлөлөрдөн чыгат? Ошондой балдар кайсы үй бүлөлөрдөн чыгат? Систематикалык стресс бар үй бүлөлөрдө ошондой чыгат. Например, күнүгө атасы ичип келди, апасы ичип келди, же атасы апасы менен мушташып отушат, же дагы күнүгө стресстен баш өтсө, ошондо
необратимый изменение башталат да мээсинде. А мындай разовый бирок катуу стресс болгондо, конечно, бул жерде деле зыян болот, бирок азыраак. Белгилери кандай? Эми мен айтып кеткендей өтө чоң коркунуч. Анан мындай эме бар го, стресс учурунда 3 реакция бар да, автоматическая реакция адамдачы. Бей, либо беги, либо замри. Замри деген бул катып калуу. Катып калуу абал. Ошол көпчүлүк учурда балдар катып калышат. Эмне кылаарын билбей, даже дем алганда унутуп калышат да. Дем алганды унутуп калып, анан дар речи теряют, анан эмне айтаарын билбей. Айрым учурларда беги деген реакция, учурка деген реакция болот. Например, мени отпустите меня деген ушул эки реакция эң популярдуу. Үчүнчүдөн диссоциация деген дагы пайда болот. Диссоциация деген эмне? Бул дене психика менен ажырашат. Анан бала ажырап, анан бала түшүнбөй калат да, мен каякта жүрөм, мен эмне болуп атат деп унутуп калат даже дароо эле. Ошон үчүн бул криминалдык тарыхта ушундай учурлар көп да. Например, на опознание баланы чакырды, ушул байкеп эле же ушул эжеп эле сага ошо зомбулук кылганды унутуп калат да, бетин. Эсимде жок деп калат. Ошол диссоциация белгиси. Ошо диссоциация бул негизи коргоо механизм, психиканын коргоо механизми. Психикасы так, биз азыр стресстен өтпөшүбүз керек, ошон үчүн биз азыр ушундай эле, давай унутуп калалы, давай забудем про это деп, бул негизи защитный механизм. Бул пайдалуу нерсе. Ошол учурда эмне болуп атканын билбей калышы мүмкүн бе ортодо? Ооба. Анан так унутуп калат да, например, уже ситуация прошла, анан унутуп калат. Эмне болду эле? Эсимде жок. Ким кылды эле? Эсимде жок. Келбети кандай эле? Эсимде жок. Канча эле? Эсимде жок. Ошондой көп учурда болуп калат да. Айрым учурларда мындай акылдуу балдар эме деп чечимге келишет да, мындай мен бул байкени же уурдап кеткен байкени эжени угушум керек, ошондо мен сактанып калам, эмне айтса ошондо кылышым керек деген реакция дагы болот. Эми бул тоже защитный механизм. Ушундай жагымсыз окуялардан кийин, ушундай стресстен кийин бала менен кантип туура сүйлөшүш керек? Ата-энеси Балким ата-энесинин алы жетпей калса, психологдорго барыш керек, каякка кайрылыш керек, кандай адистерге кайрылыш керек? Бул стресстин өлчөмүнө караш керек. Эң биринчиден биз ата-энелер мындай акылдуу болгону аябай жакшы көрөбүз, акыл насаатты айтканды аябай жакшы көрөбүз. Негизи мен дайыма рекомендация берем ата-энелерге, азыраак акыл насаат айтыңыздар. Конечно, акыл насаат айтабыз ата-эне катары, бирок бизде чектен чыгып кетет да. Отургузуп алып, давай балам, кызым, азыр отур, мен сага азыр 1 сааттын ичинде айтып берем. Жашоо деген эмне, кантип жашаш керек, кантип окуш керек деген. Азыркы балдар аны, как это, орусча айткандай, в одно ухо влетело, в другое вылетело дейт да. Англисче бир пословица бар. Ты можешь целый час говорить, акыл насаат айтып берсең болот 1 саат боюнча. Анан туруп, анан чимкирип кетип калсаң, балаң ошону эле эстеп калат да, чимкиргениңди эле эстеп калат. Сөзүңдү эмес, сен кылган кыймыл аракетиңди эстеп калат. Ошон үчүн акыл насааттан азыраак айткыла. Биз ата-энелер эмнени жакшы көрөбүз? Например, мага консультацияга стресстен кийин, стресстен өткөн балдар келген да, мен сурайм да ата-энесинен, эң биринчи реакция кандай болду эле силер жактан, эмне айттыңар эле? Мен отургузуп айттым, эмнеге чыктың эшикке, эмнеге ушинттиң, эмнеге тыйынттың, эмнеге уктуң ал байкени депчи. Негизи бул туура эмес да. Мен сени чыкпа дебедим беле, үйдө отур дебедим беле. Сен мээң иштебейби деп урушуп баштайт. Элестеткиле эле кичинекей, дагы бир жолу айтып кетейин, префронталдык кортекси дагы өнүкпөгөн кичинекей бала стресстен өтүп атса, дагы үстүнө мындай бутерброд сыяктуу стресс кылып атат да кичинекей баланы. Аны эстеп калат бала. Мээсине таасир этет. Анткени эң биринчи мен дайыма ата-энелерге айтам, дене деңгээлинде биринчи жардам бериңиздер. Сөз эмес, когнитивдик деңгээлде эмес, дене деңгээлинде. Бул эмне жөнүндө айтып атам. Биринчи денесине физикалык белгилерин биринчи эметиш керек, караш керек. Жок эме бар болсо врачка алып барып, неврологко алып барып, терапевтке алып барып, жок болсо өтө жакшы. Анан отургузуп алып айтыш керек, мындай айтып бересиңби? Же убакыт керекпи сага? Убакыт керек болсо, эми жарым саат, 1 саат отур, в себя приди, да, дем алып, не знаю, суу керекпи сага депчи. Анан сен даяр болгондо мени чакыр,
ошондо сүйлөшүп баштайбыз. Ошондо баарын төкпөй чачпай айтып берсең болот. Экөөбүз анан изилдейли ситуацияны депчи. Ошол эң туура да. Анан экинчиден ошо мен айткандай акыл насаатсыз активдүү угуш керек. Активдүү угуш керек деген эмне? Бул баа бербей, критика бербей, акыл насаат бербей, жөн эле угуп, ооба ушундай болуптур деп деп угуп. Анан үчүнчүдөн психологияда контейнирование деген термин бар. Ал эмне? Ал кичинекей балдарга өтө пайдалуу нерсе да. Ал эмне? Кичинекей балдардын эмоционалдык интеллекти жаңыдан мынтип эметип баратат да, өнүгүп. Алар билишпейт, например, биз чоңдор билебиз да, коркуп кеттим. Значит, менде азыр коркунуч сезими бар. Азыр мен жиним келип жатат, же мен азыр кубанып жатам деп. Бул эмоционалдык интеллекттин белгиси. Кичинекей балдарда эмоционалдык интеллект өтө төмөн. Ошон үчүн контейнирование керек. Контейнирование деген эмне? Ой, сен коркуп калыптырсың. Азыр сен коркуп атасыңбы, же сен капа болуп атасыңбы, же айтып берчи, кайсы эмоция болуп атат деп эмоцияны табуу жолун табышат да, отуруп ата энеси жардам берет. Ошол учурларда эмоционалдык интеллект өнүгөт балада. Ошон үчүн активное слушание, контейнирование, анан дене деңгээлинде 3 уровеньде ошондой сүйлөшүү керек да. Мисалы үчүн баягы өзү бала деле адашып кетти көчөдө, жоголуп кетти, эми адашып бир жака анан издешти, ызы чуу болушту, тапкандан кийин ошо ага чейин бала деле ата энесинен ажырап издеп жүргөндө аябай кооп, мындай коркунучтуу болду да. Анан ата энесинин астына келгенде мындай коопсуз жайга келгенин түшүнүш керек да. Баласы ата энеси биринчи кучактап, ой рахмат таптым деп сүйүнүп, бир кучакта ошондой керек. Анан кээ бир учурларда анан ошол жерде келгенде урушат эмес, каяка кеттиң, мен сени ошол жерде туруп тур дебедим беле, минтпедим беле. Келгенде бул бала ансыз деле ата энеси жок коркту, бирок азыр кээ бир балалар азыр барсам апа мени урушат ошондой кылбаганым үчүн деп баргандан дагы корккондор бар да. Тройной стресс. Анан кээ бир мектеп учурунда мектептеги балдар деле бир кандайдыр бир туура эмес иш жасап алса, бирөө менен мушташып кетсе, ата энең чакырам десе, бул ата энем мындай кылып буну билсе мени урушат деп дагы коркот да. Ошондой бар. Анан ушудан улам бир эсиме келип атат, илгери бир куудулдардын бир тамашасы бар эле, Күмөндөр Абыловдун. Үйүнө келип бирөө эшигиңди ач десе, жок ачпайм, сен мени өлтүрүп кетесиң, анан өлтүрүп кетсең апам ушуну көрүп өлмөксүн деп кайра урушат мени депчи. Эшикти ачпа дебедим беле деп. Анан ушул сыяктуу мындай ата энелер ошондой учурда дароо эле мындай урушпай кабыл алыш керекпи? Ой, сиз айтсаңыз мен да өзүм эстеп кеттим, флешбек болупчу. Кичинекей кезимде өзүм жоголуп кетип доорго келсем, апаңыз деп атат, өтө двойной стресс болдум да. Азыр урушат деген ой менен келесиң да. Эми смотрите, бул жакта мындай болот да, эми мен не только всегда на стороне ребенка, ата энелерди да түшүнөм, өтө энелерге көп нагрузка келет. Биздин коомдо энелерге көп нагрузка болот. Ана неравномерно распределена ата менен эненин ортосунда. Ошон үчүн мен түшүнүп атам, например, сен балаң жоголуп кетти. Конечно, сен стресс болосуң эне катары. Конечно, жиниң келет. Конечно, балаңа да жиниң келет да. Аны түшүнөм. Бирок все равно мен энелерге всегда мындай эскертем да. Мен уже папагай катары уже 100 жолу айттым, уже айтып кеткендей. Сиз чоңсуз, бул бала кичинекей, мындай специально кылган жок буну. Эми всегда эмоционалдык контроль сизде болуш керек. Контроль должен быть под вашей. Сиз контролдошуңуз керек ситуацияны депчи. Эми самоконтроль деген болуш керек энеде. Бир бала төрөйм, өстүрөм деген киши өзү самоконтрольсуз өстүрө албайт кичинекей баланы. Анткени ошон үчүн мен всегда айтам, самоконтроль менен проблемалар келген ата энелерге сразу перенаправление кылам. Жеке терапияга барыңыз. Сизде эмоционалдык интеллект, самоконтроль деген жетишпей жатат. Бул өтө балага зыян. Потому что кичинекей балада самоконтроль деген нерсе где-то 6-7 жашка чейин развитие болот да. Элестетиңиз, эми 7 жашка чейин, биздин ата энелер түшүнбөйт да. Например, 3 жашар баланы урушат. Сен эмне түшүнбөйсүңбү? Сен эмне чыдай албайсыңбы? Сен эмне өзүңдү контролдойсуңбу? Контролдой албайсыңбы? Контролдой албайт. Бул когнитивдик функция жок.
балада мээси андай деңгээлге жете элек. Ошону көпчүлүк ата энелер түшүнүшпөйт. Кече жакында эле Нарында бир окуя катталды. Ошо 110 сом уурдадың деп 7-класстын окуучусуна ошол басым болду деп, анан баланын ата энеси ошол мектеп директорунун орун басарына айыптап атат. Ушул да басым кылыптыр, ошонун айынан балам суицидке барды деп. Анан ушундай окуялар мектептерде дагы катталып жатат. Азыр учурда мектептердеги абал кандай? Мугалимдер азыркы зумер, альфа муундагы балдар менен сүйлөшкөнгө деңгээли жетип атабы? Мындай кырдаалды кандай байкайсыз, баа бересиз бул жака? Менин оюмча абал анчалык жакшы эмес. В особенности мамлекеттик мектептерде азыр не то что мектеп психологу даже класстарда орун жетишпей жатат. Какой там классный школьный психолог? Бир класста 50-60 бала отурат да. Бул эмне деген нерсе? Өтө көп болуп атат. Анан мен мугалимдерди деле бир четинен түшүнөм. Азыркы муунга билим берүү өтө кыйын. Анткени азыркы муун концентрациясы жок, фокус жок, өтө мындай балдар укук жөнүндө көп кыйкырышат, бирок эме мындай о своих обязанностях забывают деген балдар деле көп. Ошон үчүн мугалимдерди деле түшүнөм. Анткени азыр салыштырып көрсөк, например, 10 же 20 жыл мурун 6 жашар баланы отургузуп койсоң, например, математикадан задание берип, анан азыр жарым сааттан келем, сен кыла бер, анан мен келип текшерем деп кылып койсо болот эле. Отурат эле ошо. Отуруп жазат. Азыр андай эмес, таптакыр андай эмес. Даже 15 мүнөт мындай и то мындай проблематично да отургузган. Анткени азыр гаджет бар, гаджеттен байла чыкты, мультиктер бар. Ошо мультиктер азыр мындай байкайсызбы, СССРде мультиктер башкача болчу. Мындай жай, анан эме сүйлөгөндөр дагы так жай болчу. Азыркы мультиктер андай эмес. Азыр мындай өтө яркий түстөр, өтө мындай кыска нуска, мындай кадрлар алмаштырып турат. Ошол концентрациясын жоготот. Конечно. Мээде мындай токтолуп болбойт деңиз. Ооба, фокус жок азыр. Ошол үчүн билим берүү азыр өтө кыйын болуп калды, бирок экинчи четинен абал оорураак деп ойлойм. Анткени мамлекеттик мектептерде көбүнчө биздин мугалимдер тиги муундагы мугалимдер да бумерлер даже мындай 60 жаштагы мугалимдер да бар. Канчалык аракет кылса дагы мындай конфликт поколений деген да бар да. Например, бумер альфаны түшүнө албайт. Эми түшүнсө дагы мындай азыраак түшүнөт да. Экинчиден мен оюм боюнча мугалимдер не только педагогикалык билими болушу керек, но еще и психологиялык билими да болушу керек. Балдардын психологиясы, психология развития детей, подростковый возраст, как с подростками разговаривать деген базалык билими болушу керек мугалимдердин. Анан дагы бир көйгөй, мамлекеттик мектептерде мындай система жок да. Система профилактики буллинга и рэкета деген жок. Ата энелер менен профилактика иши жүргүзүлбөйт. Мугалимдерде элементарно мындай ар бир мектепте менин идеалдуу мындай оюм боюнча повышение квалификации деген керек. Повышение квалификации болбойт. Болсо дагы биздин повышение квалификация программасы билбейм кандай. Может, советский программасы менен болот. Ал это уже устаревшая информация, да. Ошон үчүн профилактика буллинга и рэкета деген бул глобалдуу нерсе, бул систематикалык нерсе. Мектеп бул даярданыш керек бул нерсеге. Директордан баштап кичинекей мындай 1-класстагы окуучуга чейин ошонун баарын ата энелер, мугалимдер, окуучулар, директор, администрация ошонун баары это цепочки, это элемент в одной цепочке, бир механизм болуш керек да, бир саат катары иштеш керек. Анан профилактика өтө маанилүү. Жылдын аягында, ар бир окуу жылдын башында профилактика болуш керек. Сапаттуу профилактика болсо, ошондо бул проблеманын жарым чечими да. Эми ошол кээде көйгөйлөр көрүп, анан ошо көйгөйдүн үстүнөн ошол маселе жаралгандан күрөшүп калабыз, бирок алдын алуу жагына дагы кеңештерди берсек абдан жакшы болот. Мисалы үчүн бала бакчага барган баласын, мектепте окуган окуучуга ата эне кандай кеңештерди бериш керек? Көчөдөн чоочун адамдар же бир жакын тааныш адамдар болсо деле аларга кандай мамиле кылыш керек? Баланы мындай ошолордон коргоо үчүн балага эмнелерди үйрөтүш керек? Бир ошондой кеңештер болсо айта кетпейсизби? Негизи жеке
жеке коопсуздук үйдөн башталат. Мен тилекке каршы кээде көрүп калам, кээ бир үй бүлөлөрдө билбейм, мындай ата энеси жалаңач жүрө берет, балдарын көзүнчө энеси жалаңач жүрсө болот, же баласын чечинтип коет. Например, коноктор келсе, же, например, общественный местода эми 1 жашар болсо мен түшүнөм, бирок 5, 6, 7, 8 жаштагы баланы чечинтип койсо бул уже бул мындай эме бой болуп атпайбы? То есть менин денем бул бир коомдук нерсе болот, башкалар караса болот деген түшүнүк киргизип атат да баланын мээсине. Ошон үчүн бул үй бүлөдөн башталат. Ата энеси баласын көзүнчө чечинбеш керек, баласын да чечинтпеш керек. Анан эң негизгиси правила трусиков деген бар, ич кийим эрежеси деген бар. Ич кийим менен жабылган эмелериң, денең, ошол жактарың эч ким тийбеш керек. Эч ким тийбеш керек. Бир гана өзгөчөлүк врач жагынан болот, гинеколог барып калат, урологко барып калат. Башка эми даже ата энеси, например, мен практикамда кээде болуп калат, например, ата эне кызын алып келет, кызы 12 жашта. Анан апасы андай, атасы жумтат кызын. Бул өтө туура эмес нерсе да, өтө туура эмес. Же атасы кызы менен чогуу бир кроватьта жатат, бир одеялону жамынып, же энеси эркек баласы менен чогуу жатат, бир одеяло жамынып, а баласы мисалы үчүн 9 жашта, 10 жашта. Бул туура эмес нерсе. Ошон үчүн үй бүлөдөн башталат. Ошол правила трусиковду да үйрөтүш керек. Анан банальный нерселер постоянно айтып туруш керек. Чоочун бирөө келсе, эч нерсе айтпайсың, эч нерсе дебейсиң, комментарий бербейсиң, сразу эле дароо эле качасың. Неважно, что тебе предлагают. Конфеты, печенье, не знаю, интернет, телефон көрсөтүп берем, бир нерсе сону көрсөтүп берем, же жүр үйүмө мушуктар, сонун мушуктар бар. Же раменди жакшы көрүшөт, үйүмдө толтура рамен бар, сага берем, толтура пачка деген. Такыр ишенбе, кач, сразу дароо эле кач. Көчөдө жүргөндө. Ооба, жардам сураса дагы мындай эреже да бар да, жардам сураганда ата эне мынтип түшүндүрүш керек. Эч бир чоң адам, нормалдуу, адекватный чоң адам кичинекей баладан жардам сурабайт. Анткени бул кичинекей бала мындай эме да, логический нерсе да. Чоң адам башка чоң адамдан жардам сураш керек, кичинекей баладан эмес. Сизде сенден чоң адам жардам сураса, сразу кызыл флаг болду, качасың. Эми кантип жардам сурап, кел, муну алып кирип кой мына үй жагыма, жеткирип кой деген сыяктуу. Ооба. Пакеттерди үйүмө чейин жеткирип койчу, же мисалы үчүн мына бир пакет тиги жакта, тиги көчөнүн аягында бир киши турат. Ошол пакетти берип коесуң болот ошол кишиге. Же мен адашып кеттим, көрсөтүп берчи, мени жетелдеп берчи, же жүр менин машинама, көчө көрсөтүп берчи, отур машинама деген. Жок. Ошол нерселерди үйрөтүш керек ата эне. Ооба. Анан эскертип туруш керек да. Бул бир жолу айтып коюш маселеси эмес, эскертип туруш керек. Анан кээ бир ата энелердин ортосунда жашыруун сөздөрү да болот экен. Бул ошол тууралуу да айта кетсеңиз, бул дагы бир коопсуздуктун бир негизги инструментиби? Ооба, албетте, бул аябай пайдалуу лайфхак. Бул эмне жөнүндө? Мисалы үчүн ата эне негизи үйрөтүш керек да. Например, садикте жүрөт бала, же мектепте жүрөт. Ата эненин ордуна башка бирөө келип калды. Анан айтат, мен досу болом, ата энең мени суранды, сени алып кетчи баламды деп. Бул жакта ата эне, конечно, айтат да, жок, менден тышкары эч ким албаш керек сени, менин досум деп жатса деле сен жок дешиң керек, сразу эмеге мугалимге айтышың керек, воспитательге айтышың керек депчи. Бирок кээде айрым учурларда болуп калат го. Жумушта эметип калат, калып калат, жумуш көп болуп калат. Ошондо, например, эжелерин, бир кошуналарын же досторун сурап калганда, ошондо балага түшүндүрүш керек. Давай биздин ортобузда ушундай жашыруун сөз болот. Мисалы үчүн, билбейм, кандай жашыруун, папоротник. Папоротник деген давай жашыруун сөз болот. Ошол бир кимдир бирөө келип сени алып кетем десе, сен айтасың. Жашыруун сөз кандай? Тиги айтат, все. Анда, значит, чын эле ата энем суранды буну деп
ушундай пайдалуу лайфхак бар. Коопсуздук тууралуу эскертип туруу жөнүндө айта кетсеңиз, каяка баратканда кантип эскертип туруш керек бул алдын алуу баланын өзү коопсуздугу тууралуу? Ооба, биз баланы чоң катары кабыл алабыз дегенде бир жолу айттым, ошо эстеп калат деп. Бирок кичинекей бала кээде унутуп калат, боло берет. Анткени өнүгүүсү мындай когнитивдик функциялары только өнүгүп баратпайбы, ошон үчүн дайыма эскертип туруш керек. Кечке чыгып баратканда, же эшикке ойноп келейинчи дегенде, же мектепке баратканда, садикке баратканда дайыма, же конокко барышты, анан конокто ой мен азыр короону карап келейинчи дегенде дайыма эскертип туруш керек ошол эрежелерди. Эми жанагы кыздарды зордуктоо фактылары жаш кыздар болуп калат тилекке каршы. Ошондой учурлардын алдын алуу үчүн дагы мындай кандай кеңештерди бериш керек? Ушул сексуалдык зомбулуктан алдын алуу үчүн ата-энелер кыздарына кандай кеңештерди бериш керек? Бул болтурбай коюш үчүн ошондой нерсени. Ошол мен айтып кеткендей, бул эрежелер үй бүлөдөн башталат. Анткени эми үй бүлөдө мындай чечинүү нормалдуу нерсе болсо, эрежелер булар жардам бербейт. Мен айтып кеткендей, баланын көзүнчө чечинбей, баланы чечинтпей, ошондо гана эрежелер иштейт. Эрежелер дегенде жанагы эле ич кийим эрежелери, ич кийим жабылган денең, ич кийим менен жабылган денең жактары бул вообще Кол тийгиз. Вообще нельзя. Эми бир өзгөчөлүк врачтан болот. Анан экинчиден мындай коркутуп эмес. Мисалы үчүн эми миф болуп атпайбы, бул кичинекей, буну коркутпаш керек, а то мен азыр айтып салам, мындай ар кандай адамдар бар, ниети таза эмес адамдар да бар десем коркутуп салам, анан бул жашоо что-то небезопасное, бул нельзя жить деген ушундай установка берип салам деген ата-энелер бар да. Бир четинен туура түшүнөм, бирок экинчи четинен бала менен чынчыл болуш керек. Жашына карата жашына жараша түшүндүрүш керек да. Эми коркутуп эмес, демонизация кылып эмес, бирок профилактика катары айтыш керек. Сенин жашооңдо ар кандай адамдар менен сен жолугасың. Эми, конечно, Кудай буйруса көпчүлүгү ниети таза адамдар болот, бирок ниети таза эмес адамдар деле болот айрым учурларда. Ошол учурларда, пожалуйста, эң биринчиден не болбосо дагы, мындай болсо, мындай ситуацияларда болот. Ошондой болуп калса, тилекке каршы сразу мага журкайсың, сразу мага айтасың деп дагы ар дайым эскертип туруш керек. Ушундай зордуктоо катталып калды, тилекке каршы эми фактылар болуп калып атат. Ошондой учурда ата-эне кызга кандай жардам бериш керек? Ошо кырдаалдан чыгышына ошо кеңешиңизди айтсаңыз. Кыз өзү кырдаалдан кантип чыгыш керек? Ата-эне кызынын кырдаалдан чыгышына кантип жардам бериш керек? Эми зордук зомбулукка алынган не только кыздар, эркек балдар деле бар. Эми көпчүлүк кыздар боюнча сүйлөшүп атабыз, эми статистика боюнча кыздар болуп калат көбүнчө. Эң биринчиден мындай мага консультацияга ар кандай үй бүлөлөр келип калат да, мындай эң молодец ата-энелер, менин оюмча, мындай своевременно грамотный реакция берген ата-энелер да. Что такое грамотная реакция? Ага эмне кирет? Например, эң биринчиден ишенди кызына же баласына, ишенди, мен сага хорошо деп, потому что еще и такое бывает, когда еще и не верят. Ой, айтыр, что-то сен неме тутасың, жомок айтып атасың, андай болбойт, такого не бывает. Бул деген жакын адам да бизге, бул деген кошуна да, бул деген өтө жакшы бала да, же бул биздин байкебиз да, байкең жөнүндө кантип ушинтип айтасың деп. Бирок сиз билесиз, статистика боюнча ушундай кылган адамдар бул көбүнчө жакын адамдар, үй бүлөгө жакын адамдар. Булар ата-эне, көйгөй ата, байке, не знаю, тайке жана кошуналар. Статистика боюнча эң көп кылган кылмышкерлер ошол адамдар. Ошол үчүн эң биринчиден ишениш керек. Эми мындай 10% ситуацияларда кээде мындай утрировать этип коет бала, жакалып айтып коет. Бирок башка 90% эме туура эле айтат, чындыкты эле айтат бала. Ошон үчүн ишениш керек. Эң биринчиден ишенип, анан реакция мындай спокойный болуш керек, бирок мен жаныңдамын, айткан үчүн рахмат, пожалуйста, эми детальдарды айтып берчи, эмне болду, тигиндей болду депчи. Эң биринчиден поддержка, активное слушание, мен жана айткандай контейнирование эмоций, мен айтып кеткендей. Анан төртүнчүдөн
эң негизги фактор бул коргоо, защита болуш керек да. То есть бала мен ата энем мени коргоду деген тажрыйбадан өтүш керек. Коргоду дегенде билбейм, айрым учурларда ата эне уялышат, эч нерсе кылбай коюшат, ишенишет, бирок эч нерсе кылбайт да. Например, Үйгө барып айтпайт, айтпайт, эметишет, давай эч кимге айтпайбыз. Мен сага ишенип атам, бирок давай эч кимге айтпайбыз. Зачем муну конфликтке чыгарып, ачыкка чыгарып уят болот, давай айтпай эле коебуз дегенде, бул негизи бала үчүн травма. Анткени ата эне мени коргобой койду деген эмеде калып калат да, так калып калат жүрөгүндө. Ошон үчүн мен эме рекомендация берген жокмун, барып мушташ кыла соткой бергиле анын, тиги бул кылган. Мыйзамдуу чараларды көрсө. Мыйзамдуу чаралар, хотя бы барып разборка кылыш керек, хотя бы сурап, хотя бы да, ошол, например, кошуна болсо ушундай болду беле, конечно тиги жок дейт, бирок хотя бы атасы көрсөтүш керек да кызына. Кызым, мен сени коргодум, мен сени мындай кылдым, тиги суракка алынды тиги киши депчи. Хотя бы мыйзамдуу болбосо деле, хотя бы на бытовом уровне суракка алынды деген көргөн кыз травмасы азыраак болот деп ишенем. Биздин видеобузду азыр ошол өспүрүм кыздар деле көрөт болуш керек. Азыр 12 жаштан үйдө баарында эле телефон бар. Ушундай учурга кабылып калган кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Көп эле психологко келе албайт, азыр кеңешти көрүп биринчи кадамдары кандай болуш керек? Эң биринчи сунушум бул, конечно же, ата энеге айтуу деп айткым келет, бирок реалдуу карасак кыздарды деле түшүнөм, ата энесине айта албагандырды да түшүнөм. Анткени азыр айтсам уят болот, азыр айтсам ишенишпейт, анан дагы азыр айтсам чоң конфликт болот деген коркунучтар аябай көп кыздарда. Буну өтө түшүнөм, бирок мындай, к счастью, азыр кыздар аң сезими дагы эметип баратат, жакшы болуп баратат, побольше осознанности болуп баратат. Анан азыр кыздар айтышат, негизи айтышат, ушундай болуп калды деп. Алдап, бир зордуктоп койду дейли, же бир жөн эле мындай болбосо дагы ушу ыплас аракеттерге аракет кылды, колун тийгизди, башка кылды, анан бул качып чыкты, ошондой учурларда деле да, мисалы үчүн, же ошол нерсеге даярдап атышы мүмкүн да, мындай сен бас кел деп анан кучактап, же балким мындай кичинекей кызга чоң эле киши ушундай аракеттерди баштап аткан учурлар болсо. Эми ата энесине айтуу, билдирүү, даже ата энесине болбосо дагы, эми мен ишенем, чөйрөсүндө бир ишенген жакын адам болсо, чоң ата, эжеси, байкеси, же даже хотя бы класс жетекчиси, же хотя бы досуна айтыш керек. Анан практикада ушундай случайлар болгон, прям эме, я горжусь этой девочкой, мындай эме ата энесине айтпай, потому что айтсам ишенбейт деген эме болгон, түшүнүк. Дароо эле өзү милицияга барып заявление жазган да. Даже хотя бы ушунуш керек да. Даже если милициядан реакция кылбаса деле, кыз билет. Мен реакция кылдым, мен заявление таштадым, мен бул ситуация без внимания не осталось деген. Ушундай сунуштар бар. Ал эсимде жок, бирок өспүрүм болчу. Дагы ушундай кандай учурлар болот сизде практикаңызда, балдар менен иштөөдө, бир кандай окуяларды көп кезиктирдиңиз? Ошо коомдо азыркы негизги көйгөй эмне болуп атат деген сыяктуу. Эң негизги көйгөйлөр азыркы учурда эми жүрүм турумунда кескен өзгөрүүлөр, эмоционалдык ден соолугунда бир мындай регрессия болуу, например, слишком агрессивный болуп атат, мушташып атат, же бизден алыстап калды, же өтө плаксивый болуп атат. Ар кандай кейстердин мындай эмеси, ар кандай, өтө ар кандай. Бирок эң негизгиси мындай мектепте эң популярдуу запростор булар буллинг, рекет деген мамлекеттик мектептерде, частный мектептерде андай жок. Буллинг, неуверенность в себе, комплекстер, мындай комплекстерим көп, мындай неуверенный сезем өзүмдү, же үй бүлөдө ар кандай абалдар болуп калат. Не могу завести друзей, коммуникацияда проблемалар деген, например, мен
достошкум келет, бирок мен билбей атам диалогду кантип баштайм, кантип достошом деген ушундай коммуникацияда сбой болгон адамдар, балдар көп. Азыр бизге санарип мейкиндик келди. Анын жакшы жактары дагы, терс жактары дагы бар. Бизге ошо балдарга кандай таасир этип атат мына интернеттен чыккан гаджеттер? Мындан биз пайдалуу нерсе алып атабы балдар? Же зыяны көп болуп атабы? Бул жерде опять-таки палка о двух концах болуп атат. Бир белгилүү философ айткандай, все яд и лекарство, важна дозировка дегендей. То есть бир эле нерсени биз эки жактан карай алабыз да. Это зависит от правила пользования. Биз азыр айтып атпайбызбы, көчөдө жүргөн эрежелер бар. Ошондой эле санарип мейкиндикте и цифровое пространствода өз эрежелери бар. Тилекке каршы ата энелер таптакыр үйрөтүшпөйт аны. Не то, что интернетте даже эшикте болгон эрежелерди үйрөтпөйт, а интернетте подавно такыр үйрөтүшпөйт, даже өздөрү билишпейт да ата энелер. Анан ата энелердин эң биринчи катасы бул, мен кантип баламды үйрөтөм, например, интернетте отурган, мен жөн эле телефонду алып коем, мажбурлап алып коем. Анан бул эң чоң ката да. Анткени мен айткандай, ар бир үй бүлөдө мындай турукталган эрежелер керек, рутина, правила, мындай семейная система керек. Кичинекей кезинен бери эрежелерди сактап туруш керек да. Например, биз кечинде келдик, 8-ден 9-га чейин биз тамак жейбиз, баарыбыз столго отуруп, ошол 1 сааттын ичинде телефонду эч ким карабайт, например. Же 10-го чейин, 10-дон кийин, например, биз баарыбыз телефондорду биз бир коробкага коюп коебуз, салып салабыз, болду. Анан просто уктайбыз деген эрежелер болуш керек. Эми азыр Всемирная организация здравоохранениядан бар да, ошолордун рекомендациялар, протоколдогу рекомендациялар бар. Баланын жашына карата эрежелери бар. Например, 2 жашка чейин, бала 2 жашка толо электе гаджеттерди такыр бербеш керек. Анткени бул учурда өтө маанилүү жашта, бул когнитивдик функциялар өнүгүп келаткан жаш. 2-ден 5-ке чейин, например, тоже өзүнүн лимиттери бар. Бир күндө 1 саат, максимум 1,5 саат бериш керек. 5-тен 10-га чейин уже башка эрежелер. То есть интернетке кирсе таба алат да эрежелеринчи. Ошо. Анан экинчи ката, бул жерде ата энелер эме деп ойлошот. Например, мен айткандай, рутина жок да. Туруктулуу бир эрежелер, график жок. Например, эртеден кечке иштейт, особо контролдобойт баласынчы. Баласы жүрө берет эртеден кечке чейин, лимит жок. Безлимитный интернет бар. ТикТокко кирет, Инстаграмга кирет, Телеграмдан, ар кандай Телеграмда, если честно, ал жакта мындай опасный нерселер да көп да, ошо группалар. Отура берет, эч кандай контроль жок. Бир күнү ата энеси, например, атасы шылчок болду, чөттө бул контрольсуз болуп баратат. Мен азыр келип, мажбурлап 1 айга алып салам телефонун. Мажбурлап алып салат да, бул өтө туура эмес. Конечно, бул балага мындай сигнал болот да, менин атам эмне болот? Чөтө Мурдамынча эмес. Ооба, мындай кескин өзгөрүүлөр болуп атат. Ошо кескин өзгөрүүлөрдөн өтө жабыркайт да, кичинекей бала, өтө кичинекей бала особенно. Ошон үчүн анан еще миф, эмки миф, мына ата энелер мындай лимит кылыш керек интернетте. Канчалык лимит кылсаң ошончолук жакшы. Булар зависимый болуп калат. Жок, андай эмес. Азыркы альфа поколение, мен айткандай, жасалма интеллект өнүгүп баратат. Ошол убакытта жашап жатышат. Это неизбежное явление, да, то есть булар интернет менен жашап келатышат. Даже не то, что булар, биз даже, да. Мен, например, мен деле кээде өзүм байкайм, мен өзүм контролимду жогоптуп салам да, мындай рилстерди көбүрөөк көрүпчү. Эми чоңдор ушинтип атсак, кичинекей балдар жөнүндө эмне деп айтсак болот, да. Ошон үчүн чектебей, лимит кылбай, мындай мажбурлап алып салбай, наоборот үйрөтүш керек. Санарип мейкиндикте кандай эрежелер бар, кибербезопасность, кибергигиена деген правила бар. Аларга эмне кирет? Негизи чын айтканда эрежелери көп, өтө көп. Бирок эң негизги эрежелери бул критикалык ой жүгүртүүнү
эметиш керек, развивать надо критическое мышление, да, например. Анткени азыр маалымат ар кандай маалымат болот, сиз журналист катары билесиз болуш керек, мындай фейковый маалымат да көп. Ошону различать фейковую информацию от правдивой информации, кандай кантип эмесе болот, различать, да, вот это все. Өзүңдүн жеке информацияңды, маалыматыңды мындай этияттап чыгар. Например, өзүңдүн аватаркаңды, фото, информация о себе, там, фамилия, имя, дата рождения, адресиңди, вплоть до, например, сториске да чыгарып коюшпайбы локация менен. Ой, я сейчас дома деп локацияны чыгарып коет, бул өтө мындай небезопасный нерсе. Ушул азыр айтып калышат, ушу гаджеттер, мультфильмдерди көргөндөр баланын тилинин кеч чыгышына таасир эткен, телефон көргөзбөгүлө деп педиатрлар да айтып калышат. Анан бул ушундай болуп атабы? Чын эле балдардын тили кеч чыгышына ушул таасир этеби? Бул жерде мындай ооба деп да айта албайм, жок деп да айта албайм. Менин оюмча, бул жерде көпчүлүк факторлор орун алат. Бул задержка речи деген, негизи задержка речи бул диагноз эмес, бул констатация факта. Мисалы үчүн элестетиңиз, сиз, например, мен врачмын, сиз мага мисалы үчүн мындай, у меня боль в горле, мындай что-то тамагым ооруп атат деп келдиңиз, анан мен сизге айтып атам, диагнозум кандай деп сурап атасыз, мен сизге айтып атам, менин тамагыңыз ооруп атыптыр. Жок, менин диагнозум кандай деп сурайсыз, мен айтам, ой, тамагыңыз ооруп атыптыр. Жок, бул задержка речи деген диагноз эмес, бул констатация факта. Бул баланын абалы да. Какие диагнозы приводят к задержке речи, это уже башка маселе, да. Анан сиз суратпайсызбы, мындай гаджеттер мындай таасир этпейби депчи. Мен эме деп ишенем да, мындай эң биринчи факторлор бул генетикалык фактор, мындай эне беременность кандай өттү, кош бойлуу кезинде кандай болду, роды кандай өттү, например, асфиксия болду, болгон жокпу, обвитие пуповины же нехватка, ар кандай же беременность как проходила, ошол факторлор маанилүү да. А может, если, например, гаджетте көп отурган бала, представьте, уже изначально уже задержка речи бар, анан ошол балага энеси гаджетти көп берип коюп атат 2 жашка чейин. Иштештин ордуна гаджет берип коюп атат. Көп берип коюп атат. Эме ар кандай болот, мен түшүнөм, эне да эме чарчайт, эне деген робот эмес, кээде чарчап калганда гаджет берет. Бирок менин сунушум адис катары 2 жашка чейин как можно меньше минимум бериш керек. Желательно вообще бербеш керек. Бирок эми чарчап атканда эми хотя бы минимум бериш керек да. Анан элестетиңиз, өзү мындай төрөлгөндөн бери задержка речи бар. Анан еще плюс күнүнө 1 саат, 2 саат, 3 саат мультик көргөн бала, бул мындай добавочный фактор болуп кетет да. Мен эң биринчи себеп деп айта албайм гаджет, бирок бул мындай добавочный кошумча фактор таасир этет. Кошумча таасир этет. Мультикте бир сүйлөшпөйт, жөн эле тиктеп эле отурат да ар кайсысы. Ооба, бул мультикте 2 жашка чейин балага эмне керек? Эне менен коммуникация керек. Эне менен мындай зрительный контакт керек, анан коммуникация керек. Например, энеси, ой, карачы, автобус баратат, ой, карачы, ит үрүп атат депчи. Андай жок болсо, мультикте эмне? Бала отурат да, жөн эле көрөт. Еще плюс мен айтып кеткендей, азыркы мультиктер башкача, советский мультиктерде эмес, азыркы мультиктер мындай мен айткандай СДВГшный мультиктер да, азыр мындай тез кадрлар алмашат, анан кислотный цветтер көп, анан даже байкасаңар персонаждарда мындай нервный да. Маша и медведь көрсөңүздөр, ал жакта Маша это нервный персонаж да. Негизи педиатрлар, детский неврологдор Маша и медведь деген мультикти сунуштабайт. Анан кээ бир ушундай адамдар, ниети таза эмес адамдар жаш балдарды колдонуп, баягы телефонун алып, аларга жазып, мындай жолугушууларды дайындашып, Казакстанда ушундай окуялар катталыптыр. Мындай өзүнүн баягы жаман оюна. Анан ушундай учурлар болобу, мындай балдар менен чоң эле кишилер балдарга, жаш балдарга ошондой телефон аркылуу сүйлөшкөн учурлар? Негизи андай учурлар өтө көп. Мага дайыма айтып келишет балдарчы кабинетиме кирип, кече ушундай байке жазды мага, кече ушундай кыз эже жазды. Эмне деп жазды деп сурасам, сулуу экенсиң, келбетиң сонун экен, акылдуу экенсиң, давай эртең, например, ынтымак паркында жолугабыз. Мен 16 жаштамын. Кыз өзү, например,
14 жашта ошондой айтып беришет. Бирок билбейм, может мен частный мектепте иштеген үчүн балдар мындай эме маалыматы бар да, эрежелерди билишет, алар сразу айтышат жок андайга ишенишпеш керек депчи. Бирок айрым учурларда тилекке каршы барышат жолугуларга балдар. Мен барганда бирок ал 16 жаштагы эмес, балким 30 жаштагы бирөө болуп калат. 30 не то что 30, 50, 60 жаштагы дагы байкелер болуп калат. Ооба. Ошондой учурларда ошолордон коргош үчүн балдардын ата-энелер телефонун кантип текшерип туруш керекпи же кантип текшериш керек? Бул көзөмөлдү кандай кылыш керек ошолордо сактаныш үчүн? Эми эң биринчиден биз айткандай эң биринчи орунда бул алдын ала профилактика болуш керек, профилактика эрежелери. Экинчиден сиз суратпайсызбы, телефонун кантип текшериш керек? Текшериш керек деп ишенем, ооба. Бирок кантип текшериш керек бул өзгөчө маселе. Кээ бир ата-энелер айтпай жашыруун алышат телефонун, айтпай эле анан карашат, WhatsApp-ына киришет, Telegram-на киришет. Мен бул кызыгууну түшүнөм. Ата-эненин кызыгууну түшүнөм. Бул эми не только кызыгуу, бул еще эме болот атпайбы? Беспокойство, тынчсыздануу болот атпайбы? Бирок бул систематикалык түрдө болсо бул туура эмес деп ишенем да. Анткени бул эме го, мындай личная вещь го телефон дегенчи. Анан ата-энеси менде бир тоже учурлар болгон, мындай не то что там ниети таза эмес адамдар боюнча маалымат көрүп эмес, например, классташы менен мындай кыз жигит катары жүрүшүптүр депчи. Анан ошондо окуйт, анан сразу кызына же баласына айтат: сен эмне ушинтип атасың? Анан кызы сразу баштайт, же баласы: сен эмнеге уруксатсыз алып атасың менин телефонумду? Это моя личная вещь деп баштайт. Бул я части кызын же баласын я тоже понимаю, да, потому что элестетиңиз сиздин телефонуңузду айтпай бирөө алып алса, бул личный информациянын баарын көрсө, ошон үчүн биз айтып кеткендей, биз эмнеден баштадык? Биз үй бүлөдөгү ишенимден баштадык да. Үй бүлөдө ишеним, мээрим болсо, ошондо ата-эне баласына келип жанына отуруп айта алат да: балам, кызым, азыр ар кандай кырдаалдар болуп атат, жашоодо ар кандай маалымат чыгып атат, мындай ниети таза эмес адамдар көп. Ошон үчүн давай сейчас телефонуңду алып чыгасың, давай чогуу көрөбүз, чогуу көрсөтө аласыңбы мага депчи. Кимдер менен сүйлөшүп атасың? Кимдер менен сүйлөшүп атасың? Бул сени контролдоо үчүн эмес, бул сенин коопсуздугуң үчүн деп. Бул эми идеалдуу вариант. Бирок систематикалык жашоону текшерүү, мен аны колдойм. Эми бизде ата-энелер көп идеалдуу жанагындай сиз айткан нерселерди кылган азыраак болушу мүмкүн. Бирок андай болбосо баласы жанагындай адамдар менен сүйлөшүп атканын кантип байкайт анда? Бул жакта кыйын аябай байкаш, кыйын аябай. Ошон үчүн мен айткандай профилактикалык эрежелер өтө маанилүү бул жерде. Профилактикасыз никуда. Дагы кошумча айта турган пикириңиз болсо, ата-энелерге, балдарга кайрылууңуз болсо, эркин микрофон. Эми мен Американы ачпайм. Эң биринчи бул баналдуу нерсе деп ойлойм. Бул эң негизгиси балага эмне керек? Балага мээрим керек. Мээрим төгүп, анан эң биринчи самолетто да эреже бар го. Мындай кислородная маска. Сначала родители, потом ребенку деген. Ошон үчүн алдын ала мындай баланын психикасын карап, еще плюс өзүңөрдүн абалыңарды да текшерип турушуңар керек да. Если, например, өтө нервный, өтө выгорание болуп турсаңар, пожалуйста, өзүңөр дагы адистерге кайрылгыла деген сунушта болот элем. Анткени өзүңөр мындай, если вам самим нужна помощь, то сиз балаңызга жардам бере албайсыздар. Ушундай сунуш берилем. Ушундан улам жанагындай улап суроо бергим келип кетти. Кош бойлуу кезинде аял ошого психологиялык абалы туруктуу болбосо баласына таасир этеби? Ошо кош бойлуу аялга жолдошу жакшы мамиле кылыш керекпи? Ушул суроо мындай жана тилинин кеч чыгышына, башка оору болушуна бул аялдын кош бойлуу кезиндеги психологиялык абалы таасир этеби? Эми мен врач болбогондуктан мындай точно айта албайм. Эми андай адис жок болуш керек сизге точно айта алганчы. Мисалы үчүн психолог катары пикириңиз. Эми бирок мен ишенем да, что таасир этет. Таасир этет. Конечно же, потому что элестетиңиздер, мындай кош бойлуу убагында 1-айдан 9 айга чейин мындай стресске кабыл алынган аял, конечно же, бул баласына
таасир этет. Рахмат, анда келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым балдарыбыз коопсуз үй бүлөдө, коопсуз өлкөдө жашасын. Ар бир үй бүлөдө бактылуулук өкүм сүрсүн.